сүйүү темасын талкуулап аткандан кийин баарыбызга туура. Негизи айтып келгенде деген биз айтып атабыз, ошо сүйүүгө каршы чыгып аткандар деп сиз айткансыз да. Анан ошону деген негизи туура эмес десем да. Бул сүйүүгө каршы дегениңиз эң биринчиден ата-энени угуш керек. Андан кийин жана Байкеге чоң рахмат. Бизге абдан акылдарды айтты. Ошолорду биз туура сезебиз. Жана Байке айткандай, спидке кандай карайсыз деп атпайсызбы? Ал эч качан туура эмес. Сиз деген сүйсөңүз, тукум улаңыз келет. Сиз спид адам менен кантип гана тукум кура аласыз? Ошол үчүн мен силерге айтат элем, сүйүүнү туура таңдап алыңыздар. Рахмат. Мурун мусулмандар бири-бирин көрбөй туруп эле үйлөнүп, анан кийин эч кандай ажырашуу болгон эмес депчи. Бул ажырашпоого мен дин себепкер болуш керек деп ойлойм. Анткени динде бири-бирин кечиримдүү болуш керек деген сөздөр айтылат да. Ал эми азыркы убакта андай деген жаштарда андай динге көп эмеси жок, кызыгы жок ушундай да. Мен бул ойго каршымын. Сүйүү болуш керек, сүйүш керек, бирок чеги менен, ыгы менен сүйүш керек. Сүйөт деп эле жанагындай тескери жолдорго барган бул албетте туура эмес деп ойлойм, бирок сүйүү менен турмуш куруп кетүүгө болот. Жаштар сүйлөсүн. Мен ушул жерден азыр бардыгын ой пикирин угуп, мындай айткым келип атат да, жаштыкты эсте калуудай кылып өткөрүүнүн, үй бүлө куруунун, анан албетте эң акыркы бул адамзатынын бул дүйнөдө бул тукумулоочу, албетте бул чоң бул иш, бирок мен айткым келет, бул наристе життоонун да өз убагы келет. Ошон үчүн бардыгын айткым келет, бул шашылыш түрдө жоопкерсиз сүйүүнүн артына түшүп алып, бул ажырашуулар көп болуп жатат. Ошон үчүн бардыгын өз орду менен кылса, өз убагы менен кылса, бардыгы өзүнүн укуна түшөт. Сабырдуулук бул дүйнөнү дүйнө кылып турат депчи. Анан ушул үчөөнү бир нукта алып кете алган адам гана бактылуу болот да. Сүйүүнүн аркасынан ээрчип дагы эмес, мен сүйөм, бул кишини сүйөм деп туруп эле көрүнгөндүн этегин сүйрөлүп кете берген эмес. Жана ошондой эле атаны дагы, ата энени дагы, ошо ата эне үчүн ошо бирөөнүн ошо келин алат да, бала дагы ошо ата энесине ошо келин ошо кызмат кылсын, ошо ата энемди сыйласын, мен сыйлагандай сыйласын деп туруп, ошо кызды карап алат. Биз деле ошо күйөөгө тийсек, ошону тандайбыз. Ошондуктан баардыгы ата энебиз үчүн болот да. Ата энебизди сыйлап, сабырдуулук, ошо сүйүүбүздү ар дайым ооздуктап турушубуз керек да. Сабырдуулук менен кошо. Жаштар сүйлөсүн. Азыркы жаштарга айтат элем да, сүйүү деп. Бул өзү чоңгусу өзү деле билбейт экенден, өзү сүйүп көргөн эмес да. Сүйүүнү даңазалайм дейт, кантип даңазалайт билбейм. Бул мындай да. Демек практика болуш керек, Практика болуш керек. Анан бардыгыңыздарга чоң рахмат. Жаштар сүйлөсүн. Ошол Айнур айтып өткөндөй, аруу, таза, тунук сүйүүбүздү эң оболу, кудурети күчтүү, улуу Кудайга арнайлы дагы ошол Кудайдан тилели өзүбүзгө идеалдуу жашынакай түгөй беришине. Кудай буйрса жаштар сүйлөп бүтүп калды окшойт. Анда биздин бүгүнкү коногубуз ушул Дилмүрөк адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Азиз Чотоновго жыйынтыктоо сөз. Мен жаштарга айтарым, азыркы биздеги болуп аткандай сүйүү бизде болбош керек да. Биз мусулман элбиз, биз чыгыш элибиз, биз таза эл болгонбуз. Ата энелерибиз таза эл болгон, бирок жана батыштан келген жанагындай жоопкерсиз ыплас сүйүүгө көп берилбейли. Сүйүү деген бул коркунучтуу оюн, аябай коркунучтуу оюн. Өзүңөр көрүп атсаңар, көп кыздар бактысыз болуп калат. Анан жанагындай дагы азыр төбөлөнүп атат сүйүү деген. Биринчи жакшынакай эле сүйөт, анан кийин экөө ажырашат, экөө эки жакка кетет, анан кийин кыздар жанагы дене сатканга кетип атат, дагы башка кетип атат да. Ошон үчүн ушундай сүйүүдөн абайлайлы. Анан мен кыздарга айтарым, эгерде сүйө турган болсоңор, тез күйөөгө чыккыла. Анан кийин сүйөргүлө. Мен ойлойт да, шариатта сүйүү жок деп. Шариатта сүйүү бар, сүйүү смертельный. Урматтуу туугандар. Бир күйөөгө чыкканда ошону өлгөнчө сүйгүлө. Ошо сүйүү деген жанагындай турмушта анан кийин сүйүп кетесиңер. Жанагындай адамгерчилигин көргөндө, анын жакшылыктарын көргөндө сүйүп кетесиңер. Силер ойлогула келип, обязательно биринчи сүйүп алып, анан кийин чыгайлы деп. Илгерки ата бабаларыбыз акылман болгон алар. Ошо практикадан өткөргөн ошону. Мисалы, мына силер ойлогула, азыр эле бул кылымда болбойт экен деп. Мына дуңгандар жашап атат жаныбызда, даргиндер. Ошондой эле биздин ата бабаларыбыз эле балдарын жанагындай сүйлөшүп эле үйлөп коет, анан кийин жакшынакай эле очор бачар көбөйүп эле жакшынакай болуп жашап атат да. Андан кийин смертельный болуп атат сүйүү. Мына мен бир агам бар, бир агам 3 күн качып жүргөндө алып келип берип койсо, кызды 3 күн качып жүргөн. Азыр болсо смертельный да сүйүү. Уже канча жылдан бери мына сүйүү смертельный болуп, азыр аялынын сөзү закон болуп калды.
мына ошон үчүн урматтуу туугандар, жанагындай эгерде кыздар силерге келсе сүйөм деп, анда эмеңерди бергиле, адресиңерди. Мына ата энемдин үйү барда куда түш, анан кийин сүйүшөбүз деп. Чоң рахмат. Жаштар сүйлөсүн. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, урматтуу мекендештер, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, бүгүн биз Хусейин Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин жаштары менен сүйүү жөнүндө сүйлөштүк. Чечимди сиздер гана чыгарасыздар. Ойлон кыргыз, ойгон кыргыз. Келечекте келе турган туягыңды болжоң кыргыз. Бүгүнкү секелектер, эртеңки келинчектер, үрсүңкү жеңилер, андан кийинки энелер, тайнелер, аталар албетте. Сиздерсиздер. Албетте сүйүү бар, бирок Аллахтан келген сүйүүнү да унутпайлы. Кийинки ишемден жолугушканга чейин салам алейкум.